Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир торт жасап алабыз. Бул торттун өзгөчөлүгү оңой жасалышында жана өтө даамдуу болуп чыгышында. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, катталууну унутпаңыз. Мен жасаган торт 26 сантиметр диаметриндеги формага жасалды, ошондуктан бир аз азыктарды көп коштум. Эгер сиздин формаңыз бир аз кичинекей болсо, азыктарды бир кыйла азайтсаңыз болот. Идишке алгач 8 жумуртканы салып, кичине бир аз туз кошуп, миксердин жардамында өтө жакшылап көбүртүп алабыз. Мен жумуртканы 8ди кошконумдун себеби жумурткаларым бир аз кичинекей. Эгер сизде жумурткаңыз чоң, ананда формаңыз кичинекей болгон болсо, болгону 6 жумуртка жетиштүү. Миксерди айлантырып жаткан учурда миксердин өзүн да кыймылдатып, булкуп айландырсаңыздар бир кыйла оңой тез көбүрөт. Ананда ошол учурда 1 стакан же болбосо 200 грамм кум шекерди аз-аздан салып аралаштырып жиберебиз. Болжол менен 7-8 минутта ушинтип миксер менен айландырып турганда жумуртканын массасы аппак көбүк болуп, мына ушундай коюу абалга келет. Коюу абалга келген соң унду кашыктап сала баштайбыз. Дайыма айтып келем, бир жумурткага 1 кашык ун салам. Эгерде сиздердин жумурткаңыздар чоң болсо, толо саласыздар. Менин жумурткаларым кичинекей болгон үчүн жапыс эле 1 кашыктан 8 кашык ун салдым жана 1,5 аш кашыкта разрыхлитель же болбосо көбүрткүч салып, жакшылап аралаштырып жибердим. Унду 2 бөлүп салып аралаштырдым, себеби баарын бир эле элеп салган учурда бир аз аралаштыруу кыйын болуп калат. Ошондуктан 2 бөлүп 4-5 кашыктан салып алдым жана аралаштырдым. Аралаштыруу учурунда да мына ушундай кашыкты же болбосо венчикти силкип аралаштырсаңыздар, ошондо ундун күкүмдөрү ичинде бүртүкчө болуп калып кетпейт. Өтө жакшылап аралаштырыңыздар, себеби ун аралашпай калган учурда ошол жер жакшы көппөй калат. 2 чоң аш кашыкта какао салдым. Какао менде Кент фирмасыныкы, эгер сиздер Рахат фирмасынан колдонсоңуздар 3 кашык салышыңыздар мүмкүн. Мына ушундай аябай насыщенный деп коет орусча какао. Муну да жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып жаткан учурда кылдаттык менен аралаштырышыңыздар керек. Өтө тез аралаштырып жиберсеңиздер да масса чөгүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бир эле учурда акырындык менен, бирок ошол эле учурда чала аралаштырып койбостон баардык унду тегиз жайып аралаштырып алышыбыз керек. Жакшылап аралаштырып алган соң массанын коюулугу мына ушундай, же болбосо мындан бир аз коюу болушу мүмкүн. Ар кимдин кашыгынын өлчөмүнө жараша болот. Жогоруда айтып кеткендей, формам менде 26 сантиметрлүү. Форманы оңой жабышпай чыгаруу үчүн торттун астын мына ушундай сливочное масло же болбосо сары май менен майлап алам. Өсүмдүк майы менен майласаңыздар да болот, бирок ушул усулда иштетсеңиздер өтө оңой чыгат бышкандан кийин. Анан бир аз ун сеип туруп, мына ушул унду тегиз кылып үстүнө жайып жиберем. Французское распыление деп койсо керек ушуну. Даяр болгон массанын баарын куюп алабыз. Эми алдын ала кызытылган духовкада өтө төмөнкү 170-180 градуста 50 мүнөтчө бышырып алабыз. Алдыңкы 30 мүнөттө эч кандай духовканын эшигин ачпайсыздар. 50 мүнөткө чейин деле ачпасаңыздар болот. Көбүнчө духовкада 50 мүнөттө бышып чыгат. Эгер бышпаган болсо, анда бир аз дагы 10 мүнөт кое турсаңыздар болот. Ал учурда биз крем даярдап алышыбыз керек болот. Кремибиз кадимки кайнатма заварной крем. Керектелүүчү азыктардын баарын жазып көрсөттүм. Бизге 2 жумуртка, 3 толо аш кашыкта ун, 1 стаканда кум шекер жана 1 пакетте ванилин керек болот. Баарын аралаштырып, 500 мл жалпы өлчөнгөн сүттөн аз-аздан куюп, ичинде тегиз болгончо бүртүкчөлөрү калганча жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин өтө плитанын төмөнкү отунда кайнаганча, коюлганча аралаштырып турабыз. Тынбастан аралаштырып туруу керек, себеби ундар астына түшүп күйүп кетүүсү мүмкүн. Андан сырткары өтө бийик отто да күйүп кетүүсү мүмкүн. Ошондуктан сабыр кылып, өтө төмөнкү отто аралаштырып турсак, 10 мүнөттө болжол менен мына ушундай коюу, жакшы крем пайда болот. Кайнап чыккан соң бир аз аралаштырып,
тезирээк суушуу үчүн башка идишке куюп коебуз. Пластмасса идиштерде тезирээк сууйт. Эгер мындан да тез суутам десеңиздер, сууга муздак суу идишке салып койсоңуздар болот. Ал учурда биздин бисквитибиз да бышып чыкты. Кайнатылган крем сууган соң кремди аягына чейин жасап алабыз. Ал үчүн үй комнатада комнатный температурада жумшартылган сары май керек болот же сливочное масло. 2-3 мүнөтчө жакшылап миксердин жардамында көөртүп алган соң кайнатылган кремибизден 1 же 2 кашыктан салып аралаштырып баштайбыз. Жогоруда айткандай, кайнатылган крем ысык болгон болсо майды эритип жиберет дагы, крем өтө туруксуз болуп калат. Башкача айтканда, бул тортко жарабай калышы мүмкүн. Ошондуктан кайнатылган кремди өтө суутушуңуздар керек болот. Аз-аздан салып, тез-тез аралаштырып туруп, ушундай өтө даамдуу, туруктуу крем алабыз. Эгер ушул эле кремди бир аз гүлдөп, гүл колдоном десеңиздер, башкача айтканда, ар түрдүү насаткалардын жардамында гүл чыгарам десеңиздер, 30-40 минутага холодильникке коюп турсаңыздар болот. Же болбосо дароо эле пайдаланганга да жарайт. Мына ушундай аябай туруктуу, коюу крем болот. Бисквит сууган соң 3 же 2 бөлүккө бөлүп алабыз. Бул өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Мен бисквитти 3 бөлүккө бөлдүм. 3 бөлүккө бөлгөн учурда өтө жука болуп калат. Ошондуктан кааласаңыздар 2 бөлүккө бөлсөңүздөр да болот. Бөлүп алган соң эч кандай бисквитти нымдаганым жок, себеби бисквит өзү аябай жумшак, назик болуп чыкты. Эгер бисквитиңиздер бир аз кургактай болгон болсо, анда сиз албетте ширин чай же болбосо сүт менен нымдасаңыз болот. Катар-катар менен бисквитти коюп, үстүнө кремден мол коюп, ушундай иретти тизип алабыз. Мындан сырткаркы процесс бул өзүңүздүн табитиңизге, өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Өзүңүз үстүн шоколад менен каптасаңыз болот, же болбосо жаңгактар менен өзүңүз каалагандай кооздосоңуз болот. Каналыбызга жазылууну унутпаңыздар, албетте жасап көрүңүздөр.